Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен онлайн аркылуу көрүшүп жаткандыгыма кубанычтамын. Балдар, бүгүн маанайларыңар жакшыбы? Менин дагы маанайым эң сонун балдар. Себеби мен силер менен онлайн сабак аркылуу байланышып сабак өтүп жатамын. Анда эмесе балдар, сабагыбыздын баштардын алдында келгиле мындай оюн ойноп алабыз. Мен азыр бүгүн ушундай маанайым жакшы болгондуктан өзүмдү өзүм аябагандай мактагым келип жатат. Азыр баарыбыз мындай кылабыз. Өзүбүздүн атыбыздын ар бир тамгасынан өзүбүздү мактаган жакшынакай жагымдуу сөздөрдү айтабыз. Мисалы үчүн, менин атым Эльза. Эмгекчил, тамгасынан сөз таба албагандыктан балдар экинчи тамгасын ылы кылып таап коеюн. Элпек, зирек, акылдуу. Демек, мен Эльза эмгекчилмин, элпекмин, зирекмин жана акылдуумун. Кана балдар, эми силер да ушинтип таап көргүлөчү. Азаматсыңар балдар, силерге кол чабуулар болсун. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизде кыргыз адабияты сабагы. Кыргыз адабияты сабагынан биз буга чейин Муса Жалилдин өмүр баянын, анын ырларын өттүк, балдар. Бүгүнкү сабагыбызда ошо Муса Жалилдин ырларына дагы токтолмокчубуз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Муса Жалилдин кул, белегим, ошондой эле доско деген ырларын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты акындын берилген чыгармаларын окуп үйрөнөбүз. Ой жүгүртүүбүз, эске тутуу көндүмдөрүбүз калыптанат, сөз байлыктарыбыз өсөт. Акындын чыгармаларынын негизинде боорукерликке, ынтымактуулукка, достукка, бекем болууга тарбия алабыз. Сабагыбызды биз өткөн темага кайрылуу менен баштайлы. Мен бүгүн силерге өткөн темага кайрылуу боюнча кыскача эле тапшырма берем. Аны бардыгыбыз жакшы билебиз. Адабият дептерибизди ачабыз дагы Муса Жалилге биз акын деген аталышта синквейн түзүп көрөлүчү балдар. Акын деген аталышта синквейн түзүп көрөбүз. Кана балдар, бат-баттан иштейбиз, себеби бул чакан эле тапшырма. Биринчи гана синквейнде биринчи эсиңерге салып коеюн. Муну биз бирок аябай жакшы билебиз. Биринчиси зататоч кетет балдар, экинчиси эки сынаточ кетет, үчүнчүсү үч этиш кетет, төртүнчүсү төрт сөздөн турган фраза кетет, ал эми бешинчиси синоним сөз кетет. Балдар, демек түздүңөрбү баарыңар? Азаматсыңар, бул түзгөн синквейндериңерди балдар мага WhatsApp аркылуу көрсөтөсүңөр. Сүрөткө тартып туруп, мага WhatsApp'тан салып ийесиңер, ар бирөөңөр текшертип. Макулбу балдар? Мен бардыгыңардыкын текшеремин. Анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Бүгүн бизде Муса Жалилдин кийинки чыгармалары. Кул, доско, анан белегим деген чыгармалары. Муса Жалилдин Кул деген чыгармасына кайрылсак, бул ырынал мүмкүнчүлүгү бар кезинде фашистти да өзүн дагы жайлабай, мылтыгын ыргытып жиберип, душманга эч себепсиз жерден багынып берген бир шүмшүккө арнайт бул ырын. Мындай шүмшүккө эми башка элдердей болуп күнгөрүү жок деп эсептейт. Бардык туткундарды бул ырында колчулукка каршы үндөйт. Колчулук деген бул кул деген ыры, кул деген маанини бул эч себеби жок эле айтпадык беле балдар, согуш ырайымсыз болгон, аеосуз ташбоор болгон. Анан мына ошондой согушта ар кандай адамдар барган. Ар кандай адамдар согушууга туура келген.
Бирок ошолордун ичинен кээ бир адамдар чын эле эч себеби жок эле фашистти көргөндө эле колун көтөрүп берип эле багынып берген экен. Корккондугунан багынып берип, эмне үчүн алар өзүн да жайлап кайрадан мылтыгын ыргытып жиберип эки колун көтөрүп багынып берди деп, анан ошол кул деген ырым ошондой бир шүмшүк адамга арнап жазган экен да бул ырым. Азыр мен силерге ошол кул деген ырым окуп берейин, таанышып алабыз. Алдында жоонун коркоктук кылып, калтырап туруп көтөрдү колун. Согуштун кызуу кезинде атпай ыргытып ийди мылтыктын огун. Душмандар болсо сүйүнүп жектеп, артына колун байлады толгоп, зоң койгон жүктү жонуна артып, айдады тылга камчылап кордоп. Баратат илкип, кан жууйт мойнун, оор жүк эзип, камчылар тийип, койгон шамдай келишкен бою, чүлүктөй болгон койгонсу ийип. Адамдык сыпат бул кезде барбы? Шүмшүккө ушул көргүлө сурап, кол буту башы, аялуу жаны, баары да душман эркинде турат. Жок эми сага күнгөрүү элдей, бекиттиң жашоо жолуңду өзүң. Душмандан коркуп, жигитче колду көтөргөн сен да жалдырап көзүң. Же согуш жактап акыйкат ишти, же таңда түндөй кулдукту шүмшүк. Биринчи жолдо даңк шамы турат, экинчи жолдо тозоктуу түйшүк. Деп мына ушул ырымда колчулукка каршы адамдарды үндөгөн экен да. Кул болуп ушинтип жашап өткөндүн эмне кереги бар дегендей ойду айткан бул ырымда. Бул кулчулукка эч себеби жок жерден эле багынып берүү бул. Андан кийин сага жашоо жок да. Сен өзүңдүн жолуңду өзүң тороп атасың да, өзүңдүн жолуңду өзүң бууп атасың дегендей мааниде айтылган сөзүн байкасаңар. Демек, балдар, согушта ар кандай адамдар болгон. Эми кийинки Доско деген ырымда дагы, Белегим деген ырымда дагы бул жалпы идеялык өзөгүн, бул ырлардын бардыгынын жалпы идеялык өзөгүн фашизмге каршы күрөшүүгө чакыруу түзөт да. Бул ырлардын бардыгында тең. Алсак, Доско деген ырымда дагы окуп берейин. Көңүл бөлөбүз. Доско, кайгырба дос, жаштай өлөбүз деп. Биз албадык сатып өмүрдү. Өзүбүзчө жашап, өзүбүзчө бир, биз чектейбиз, аны көрдүңбү? Белгилүүбү өмүр канчага, жылдын саны каруу белгилер. Балким ушул өлүм бизге чын, өчпөй турган жашоо келтирер. Мен ант бердим, жанды кызганбайм. Сактоо үчүн жерим, элимди. 100 жыл өмүр болсо баарында ушул жолго бербес элеңби? Кубандырат бизди элден ар күнү бир жаңы кабар таштаган. Кандай зор күч четте кармалып, элиң менен кошо жашаган. Мен темирди сактап калганда, менден өлүм аша секирсе, ошол жашоо наалат эмеспи? Элим келип бетке түкүрсө. Мен тилебейм мындай жашоону, жүрөк буга такыр көмбөгөн. Жерде мага суулар түгөнгөн, кишиминби андан жүдөгөн. Жок, кайгырба дос, биздин өмүр, элдик өмүрдүн бир аз учкуну. Биз жан берсек, биздин өлүмдөн артта болот баары жакшысы. Деп көрдүңөр балдар. Балким өлүм бизге
чын өчпөй турган жашоо алып келер деп досуна кайрылып жатат да бул ырда. Досум, сен кайгырбагының деп, досум өзү ошондой учурда турса дагы досуна ушундай жакшы сөздөрүн айтып, жаштай өлөбүз деп кайгырба досум. Биз өмүрдү сатып алган эмеспиз. Биз аны чектейбиз, аны көрдүңбү дейт. Анан биз балким ушундай өлүм менен биз өзүбүзгө өчпөй турган жашоо алып келип жатабыз дейт досуна кайрылганда. Мен ант бергенмин, мен жанымды кызганбаймын дейт. Акын өзүнүн ырларында дагы ар бир сабында керек болсо доско кайрылган ырында дагы, мекенине кайрылган ырында дагы, кулга кайрылган керек болсо жана колун көтөрүп багынып берген жөн эс себептен багынып берген кулга кайрылган ырында дагы акын мекенге болгон сүйүүсүн айтып атат ушул жерден. Келгиле азыр бир аз эс алып алуу үчүн дос жөнүндө макалдардан окуп көрбөйлүбү балдар? Дос жөнүндө макалдардан. Кана ким кандай макал билет? Мен макал айтайын, силер артынан улап кеткиле. Досу көптү жоо албайт, акылы көптү доо албайт. Жаман жолдош жоого алдырат, жаман дос доого калтырат. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. Силер макал таптыңарбы балдар? Досу көптү жоо албайт, акылы көптү доо албайт. Муну кандай чечмелесек болот? Эгерде чыныгы досуңар болсо, канчалык көп болсо чыныгы досуңар, анда силерди эч ким жеңе албайт деген мааниде, жоо албайт деген ошол. Эгерде чыныгы досуңар көп болсо, алар силерди ар тараптан колдоп турат, ар тараптан коргоп турат досторуңар. Ал үчүн доско дагы достой мамиле кыла билиш керек, балдар. Эгерде чыныгы досуң болуп, сага ушундай жан дили менен өзүнүн жөлөк таягын көрсөтүп жардам берип жатса, сен ага ошондой чыныгы дос катары мамиле кылбай койсоң, анда ал досуңду жоготуп аласың. Ошон үчүн балдар, мен силерге каалайт элем, дайыма чыныгы достордон болгула. Ал эми макалдын уландысы акылы көптү доо албайт дейт. Эгерде акылыңар көп болсо, эч жерден жеңилбейсиңер. Доо албайт деген ошондой мааниде да. Акылың көп болсо, кайдан болсо дагы акыл таап, акыл менен жеңип кетсе болот. Эми ошондой эле акындын Белегим деген ыры бар. Белегим деген ыры бул туткунда таанышкан бельгиялык досу бар экен, Андре Тиммерманс деген. Биз мурун сабакта эскергенбиз. Ошол Андре Тиммерманс деген досуна акын ыр тептерин таштап кеткен экен. Ыр тептерин берип кеткен экен да, керез кылып, шуну элиме бергиниң деп, элиме жеткизгиниң деп. Ошондо эскерилет эмеспи өмүр баянында. Мына сүрөттө көрүп турганыңар, ушул Андре Тиммерманс деген бельгиялык досу экен. Кийин ушул Тиммерманс Брюссельдеги советтик элчиликке барып, анан ошол жерге Муса Жалилдин ыр тептерин калтырган экен, кол жазма түрүндө берип кеткен экен. Анан кийин ошондон Муабит тептери деген туткундагы ырлары өзүнчө китеп болуп жарык көргөн да. Эми ошол Тиммерманска арнаган ыры бар экен, Белегим деген. Ошону угуп коебуз, балдар. Белегим. Туткунда таанышкан бельгиялык досум Андре Тиммерманска. Кайтып барсак гүлдөр ичине, гүлдөп өткөн ачык күндөрүм, досум сага белек кылам мен мекенимдин жыптуу гүлдөрүн. Колдон азыр келбейт бул жерде, журтум, бакчам, укук, эрким жок. Гүлдөр мында такыр көрүнбөйт. Жерлер мында мыка ачык колунда, чет жери бул күйүп турган чок. Кап караңгы ойлор ушунда,
жеңилбеген кирсиз жүрөгүмдүн жазгы гүлүндөй ырым сага болсун белегим. Өзүм өлсөм атым ырым өлбөс, ал жаңыраар тууган жеримде, сүйлөп элге туткун күндөрүн, гүл чыгар достук жөнүндө деп белегим деген ыры мына ушинтип Андре Тимирманска арналган экен. Капкараңгы ойлор ушунда жеңилбеген кирсиз жүрөгүмдүн жазгы гүлүндөй ырым сага болсун белегим деп жүрөгүндөгү гүлдөй кабыл алып кой менин ырларымды дейт. Менин ырларым сага белек болсун деп анан ырларын берген экен да, белек кылып. Анан ушул ырымды апаргынын ырлары менин тууган жеримде жаңырып турсун, туткундун күндөрүн айтып турсун ырларым деп айтып өттү ырларында. Балдар, акындын Бөрүлөр деген чыгармасы бар. Бул чыгармасында акын адам жырткыч менен айбан жырткычтын ушундай салыштырып өткөн да. Чыгармада кан майданда жарадар жоокер дейт. Жарадар болуп баса албай кайынга жөлөнүп жатып калды, оор жарадар. Анан баягы жоокердин жанынан бир маалда Көркө карышкыр, кадимки эле жаныбар карышкыр. Көркө деген бул ошол талаада өлүп калган аскерлердин этин жеген карышкыр экен. Өтүп баратып жоокерди көрүп чочуп кетти дейт, селт этип. Анан жоокерге жакындап келип, жаныбар болсо дагы жүрөгү менен ошондой оор жаралуу жоокерди аяп, эч нерсе кылбастан ушул ага тийбестен өзүнүн жолу менен кетип калыптыр карышкыр. Аңгыча эле жаракчан адамдар келишти дейт. Бул фашисттерген. Алар жарадар жигитти кармап алышып, жарадар жигитти сүйлөп барып ысыган ысык темирди денесине сойлотуп, кыйнап, анан акырында даргага асып, анан жандары тынды дейт. Ошентип бул чыгармада адам кашкырлары дейт, бул бөрүлөрдөн да жырткыч деп айтылат да. Анын негизги ою бул чыгармада ошону айткысы келген. Чындыгында адам кашкыры ошол убакта фашисттерди ушундай мыкаачы болгон деп сүрөттөлөт да. Ошону бергиси келген. Кандай деңгээлде мыкаачы болгондугун. Булар кашкырга, адам кашкыры жырткычка айланганда керек болсо жаныбар жырткычтан дагы ашып кетет деген ойду бергиси келген бул ырында. Ушул жерден айтып кетерим балдар, адам кандай болгон күндө дагы адамдык ыйык, улуу сапаттарын сактап калыш керек. Адам ар дайым боорукер, ыймандуу, эмгекчил болуп, алдыга умтулуп, өзүн өзү өстүрүп, жакшы жакка тарбияланып туруш керек. Ошондо гана адам улуу адам боло алат. Мен силердин балдар ыймандуу, боорукер инсандардан болушуңарды каалаймын. Эми балдар, Муса Жалилдин чыгармалары боюнча берилген класстерге көңүл бөлөлү. Акындын эң алгачкы гезит бетине чыккан ыры бакыт экенин билдик. Андан сырткары Алман элинде кул, доско, белегим, айрылуу, ачынуу, эрк деген ырлар менен тааныштык, жаттадык. Ал ырлар эмне жөнүндө экенин билдик. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма Муса Жалилдин өмүр баяны боюнча дагы бир жолу кайталап, бышыктап жыйынтыктоо үчүн акындын өмүр баяны боюнча берилген хронологиялык таблицаны дептерибизге толтуруп, толуктап жазабыз. Андан сырткары акын жөнүндө тартылган Муабит дептери деген кинофильмди көрүп таанышкыла. Ошондой эле дос жөнүндө дептериңерге 5тен макал жазып, маанисин чечмелейбиз. Саламатта калгыла.